урматтуу депутаттар, Алмаз Акунжанович, мен сизге кайрылуу боюнча Конституциянын 10 беренесинде так жазылып турат да. Жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик органдан жергиликтүү өз алдынча башкаруу, аларды маалыматтарды алуу, аларды жайылтуу укугу жана ой пикирин эркин билдирүү укугуна кепилденет. Кыргыз Республикасынын цензурага жол берилбейт, жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүзөгө ашырат. Кыргыз Республикасынын маалыматтык коопсуздугу мамлекет тарабынан корголот деп турат да. Бул беренени мен айтып аткан себеби, Алмаз Акунжанович, буну бүгүн бир жакшы жумушту алып барсаңыздар деген да. Муну Атай, Ерлан деген жигиттер булар өз пикирин, өз оюн айтканга укуктуу деп Конституцияда жазылып турат да. Бүгүнкү күнү эч кандай бир бийликке болбогон, коркунуч болбогон нерсе менен 2 айга жапканы бул туура эмес деп айтат элем да. Алмаз Акунжанов ошондой эле жалпыга маалымдоо бүгүнкү күнү көптөгөн сайттарга, көптөгөн журналистика тараптарга басым болуп атат. Конституция менен иштебей атабыз. Конституцияга карама каршы келип атат. Ар кандай bunday Конституцияга каршы келген ошондой азаттык десек болот, же болбосо ушулардын астына барып, ошол жерде өрттөп кетем, башка кылам деген кыйкырган адамдарга мамлекет тарабынан коргоо болуш керек болчу. Ал нерсе кылынбай, бүгүнкү күнү бир сөз эркиндигине басмырлоо, Конституцияга карама каршы жумуштар жасалып атканы бул өтө бир туура эмес болуп атат. Алмаз Акунжанович ушуну бир жеткизип, мамлекетибизде бардыгы мыйзам менен, Конституция менен жумуш алып барсак жакшыраак болот эле. Ошону жалпы кармалган адамдар, ой пикирин айткан адамдар боюнча дагы бир туура бир чечимге келесиздер деген ойдомун.